Саламатсыздарбы? Бүгін бізде конокто Эдил Байсалов, вице-премьер-министр. Жаңы эле биринчи бөлүгүн жазадык. Биз интервьюну анткени Эдил мырза кызып кеткенден абдан көп маселелерди айтып, дагы уланталы деп сүйлөштүк. Экинчи бөлүгү дейли анда. Жалпысынан мына батышка биз абдан көп көз каранды болуп калган сыяктуубуз, бирок көп нерсени үйрөнүш керек чели батыштан. Бирок акыркы мезгилде батышка кичине мындай бир далысын салган сыяктуу болуп, Блинкенге кат жазылды, мисалы үчүн. Ушундай нерселер болуп атат. Кыргызстан кандай багытта өнүгүш керек? Батыш биз үчүн модель болбой калдыбы азыр? Кандай дейсиз? Албетте биз өзүбүздүн жолубуз бар. Албетте биздин өзүбүздүн жолубуз бар. Мен деги эле мындай жанагы батыш, дагы башка деген сөздөргө мен каршымын. Кыргыздын азыркы учурда эч кандай душманы жок. Биздин мамлекетти өзүбүздүн негизинен көз карандысыздыгыбыз, эркиндигибиз, территориалдык бүтүндүгүбүз азыр бардык мамлекеттер бизди колдойт. Аны мына улуу коңшу Кытай эли, ошол эле түштүктө Индия, түндүктө улуу Россия, тегерегинде биздин бир тууган коңшу мамлекеттерибиздин бардыгы, эми албетте Түркия бизге өтө маанилүү партнер. Анан албетте Европа биримдиги, АКШ, ошол эле мамлекеттер. Бирөөсү менен да эч кандай проблемабыз жок. Сырттан кандайдыр бир бар бир аракеттер бизди бөлүп, жарып, бизге кандайдыр бир булар душман, дагы эмне дегендейге мен буга вообще мындай эч кандай жок. Ал мына араб мамлекеттерине алып көрөлүк. Ошол эле мына биздин коомчулук жаштарыбыз жакшы көргөн Араб Эмираттарын. Катар, Кувейт, Сауд Арабиясын, бирок өзгөчө эмираттар мисалы. Дубай, Абу-Даби. Алардын барсаңыздар бардыгы англисче сүйлөйт. Таптаза. Биз арабтар менен англисче аркылуу сүйлөшөбүз. Бардыгы ошол эле Англия, АКШда университеттерди бүткөн, аяктаган. Эң мындай карасаңыздар, мен эмнеге уялам, мисалы, Сауд Арабиясына бизден делегация барат, өкмөт делегациясы, ошол жерде эки тараптуу комиссия, мисалы, кайсы бир маселелер боюнча. Сауд Арабиянын ошол катарында, тарабында, ошол катарда бир 5-6 аял отурат. Элестетсеңиз, өкмөт тарабынан. Биз жактан бардык эркек. Мен мисалы ичим күйөт. Биздин кыргыз аял заты, Кыргызстан аял заты, билесиздер, биз керек болсо англичандардан эртерээк аялдарыбызга добуш укук шайлоого катышууга. Мына быйыл мына социалисттик мамлекеттин 100 жылдыгын белгилейбиз. Ошол жердеги ушул эмансипация бизден башталган. Бизде аял доктор да болгон, министр да болгон, президент болду. Чоң ишканалардын директорлору да болгон. Азыр болсо биз кайра ошол эле мына чыгыш исламдык жанагы мамлекеттер аякта көрүп атасыздар. Ал жанагы учактарын F-16 жанагы самолеттордун пилотторунун көбү аял. Көбүбү? Көп. Эми анда эле көп болсо толтура. Эми ошолорду көрсөтүшөт. Мына у нас эмансипация так достигла, что у нас пилоты деп. Понимаете? Ошондуктан моундай бир карама-каршы. Ошол эле Дубайда карасаңыздар, канча деген музейлерди именно ошол жанагы эле Абу-Дабиде, жанагы Луврда алып келип коюшту. Университеттердин филиалдарын алып келип атышат. Или керек болсо ошол эле Кытайда караңыздар. Ошол жерде америкалык университеттер иштеп атат. Ошондуктан каалайбызбы, каалабайбызбы, илим жана техника, технология азыркы заманда алдыда мисалы АКШ. Буну биз эч ким таң албайт. Эми албетте азыр Кытай суурулуп чыкты. Бул дагы акыркы феномен, акыркы жылдардын феномени. Бирок биз эмне үчүн ага каршы болушубуз керек? Бизге жагат технология, бизге керек. Мына азыркы учурда биз англис тилин бардыгын бирдей окушубуз керек, кары жашыбыз дебей, бардыгыбыз жок эле дегенде бир 100 сөз жаттасак, бардыгыбыз англисче сүйлөсөк. Эмне үчүн англисче сүйлөбөшүбүз керек? Сүйлөшүбүз керек, жагат. Мына жанагы эле айта турган маселе. Мен мага мындай бир маселе бар да, мен ошол кээ бирлөрү баягыдай мага бир батышчыл деген ярлык коюлган да. Билесиздер. Бир кезде. Бир кезде эмес,
биринчи президенттин учурунда деле, экинчи президенттин, андан кийин деле ушундай. Мен дайыма мен билем, жакшы билем, жашагам, окугам. Азыр деле аябай жакшы сезем ал мамлекетти. Бирок азыркы учурда Нарын агай, сиздердин америкалык досторуңуз билбейм кандай абалда, бирок мен сурабасам деле билип турам. Көбүнчө билимдүү америкалыктар өтө чоң кризисте болгондорун түшүнүп турушат. Демократия ал жерде өтө чоң бир туңгуюк жолго барып түшүп калышты. Эми элестетсеңиз, мен албетте азыр расмий должността эч кандай бир өзүбүздүн эки тараптуу зыян келтирип алгым келбейт. Бирок ошол эле шайлоону карасаңыздар, карганчал. Бул эмне деген маселе? Брежневти сындап келдик эле. Брежневти сындап келдик элек, азыркы учурда аларда мен ошого нааразы болгон америкалыктар, Американын эли. Азыркы университеттердеги кампустарда карасаңыздар, ошол эле эми дүйнө жүзү Израиль кандай геноцид деп атабыз, ошого жол ачып берип аткан бирден бир мамлекет бул АКШ. Жакшы азыр Байден калп болсо дагы кайсы бир 1500 бир бомбасын бербейм деп атат. Бомбасын элестетсеңиз, Эми калп болсо да эмес, эптеп бир жок, бул кичине бул эки жүздүүлүк. Кааласа бир заматта токтото алмак. Токтото алган жок, токтотпойт дагы. Анткени алардын демократиясы дагы элине эмес, элдин кызыкчылыгында эмес. Мен аны толук кандуу жоопкерчилик менен айта алам. Анткени менин көпчүлүк америкалык досторум, окумуштуулар, көбүсү ушундай ишенимде. Ал жерде өтө оор кырдаал. Алар менен салыштырмалуу биздеги демократия элдин кызыкчылыгында, элдин колдоосуна жана мен рейтингтерди деле салыштырбай эле коеюн, потому что ал анча деле маанилүү эмес. Бирок бизде гораздо более здоровая обстановка. У нас самое лучшее все еще впереди, в отличие от некоторых. Бирок аны карап туруп, мен, например, жаман көрүп, аларга бир карама-каршылык кылганда эмне кереги бар бизге? Биз эмне кылабыз? Кайсы бир мамлекетти сынга алып? Биз өзүбүздүн мамлекетибизди оңдойбуз, жашообузду калыбына келтиребиз. Керек болсо, кайсы мамлекеттен бизге пайдалуу болсо, ошолор менен соода да кылабыз, окуусун да окуйбуз, үйрөнчүсүн да үйрөнөбүз, үйрөнбөчүсүн кайра өзүбүзгө кайсы бир жыйынтыктарды, өзүбүздө кайсыларды башкалардын каталарын көрүп, аларды кайталабаганга аракет кылабыз. Бирок менин көз карашым, бизде эч кандай азыркы учурда душман жок. Бардык жагынан бизге тескери эгемендүүлүгүбүз, ушундай ийгилигибизге кандайдыр бир кол кабыш кылганга дагы бардык бизде мамлекеттер. Өзгөчө албетте мына акыркы жылдары билесиздер, мен дагы азыр кайра айтып баштасам мурунку президенттерге сын айтып калам. Бирок алардан айырмаланып биздин президентибиз азыр мына көрдүңөр кандай чоң кызыгуу. Эми мындай да башында кандайдыр бир мамиле түзүп коюп аябай кызыгуу болот. Андан кийин соодаңыз $1 миллион айына эмес жылына болуп калса, силер менен жакыр менен ким достошкусу келет? Конечно, баягыдай эми телеграмма жөнөтүп коюп, куттуктап, кайсы бир биремеке маселелер. Соода кылбаса, ортодо бир экономикалык кызыкчылык болбосо, бир туугандар эле катышпай калат керек болсо. Ошондуктан азыр бизге кызыгуу өтө жогорулап баратат. Бул дагы жаңы эле башталышы. Биз баягыдай дагы ошо калыбына келе элекпиз. Дагы мындай 10 күнүбүздөн керек болсо бирөөсү ачылса, азыр экинчиси мындай ачылып баратат да, толук мындай бир кандайдыр бир баягы арылар сезип, баягы ошо гүлгө отурбайт да биз. Бирок ал деле убактысы менен келет. Бир заматта эле экономикалык кереметти жаратып кое албайт экенсиң да. Биздин президентибиз жаңы келгенде, эми аты президент, өкмөтү деле бар, конституциясы да бар, мыйзамдары деле бар, акимдер деле жүрөт. Бирок ошол машинеге отурганда, рулга отурду, минтип от албайт, мынтсе бурулбайт, биягысы толугу менен ошол бүт машинени бирдик запчастька чейин бүт двигателин бардыгын кайра эметип, кайра кураганга, кайра майлап, кайсынысын жаңысын, кайрасын башкасын, кайра жаңы эле болду. Бир жарым жыл болду ошол машина кадимкидей кичине иштеп, от алып,
Анан кандайдыр бир иштеп баштаганыначы, жүрө баштады. баштаганына. Анан кийин анан албетте азыркы учурда деле бир заматта өзгөрбөйт экен да пикир. Бирок кызыгуу уже башкача. Бизге деле көз караштар башкача. Мына былтыр биздин премьер-министр Акылбек Жапаров Лондонго барды. Мен элчи болуп жүргөндө премьер-министр эмес, мен кыргыз алтын на бумажке он продавал баягы кумтөрдүн алтынын. Ал центнер сатат, бирок номинально это кумтөр сатчу. В смысле, ошо кумтөр кыргыз алтынын предприятие. Келтире албай койчумун. Билет $1000 турат. Ошол билетти аламбы, ала албаймбы деп кыргыз алтындын ошол жердеги жетекчиси. Мен ушунчалык ичим күйчү. Мен башка мамлекеттерди айтпай эле коеюн, казакты деле айтпай, өзбөктү, башка мамлекеттерди айтайын. Алар кычырап келип, Лондонго барып, банктар менен, тигилер менен сүйлөшүп, бизде эми ошол бир кыргыз алтындын өзү келе алчу эмес. Мына жакында өткөн күзүндө Акылбек Жапаров барды, канча деген делегация. Банктардын, бүт банктардын бардыгы, корпорациялардын бардыгы ушунчалык кызыгуу, ушунчалык мындай кызыл килем менен тосуп. Мына жакында Дэвид Кэмерон келип кетти. Ошондой эле көрүнүш башка мамлекеттерде. Мына жакында АКШга барып келди. Мурун албетте мындай сүрөт үчүн мындай 5 мүнөт сүйлөшүп, анан силерге 3 тыйын жардам берелик, анан 5 тыйыныбызды качан карыздыңар бар эле, ошону качан кайтарасыңар деген эле сөз болчу. Анан так, чисто формально. Ну что с бедного взять, с нищего? Азыркы учурда бизде жакыр мамлекет эмес, толугу эле өнүгүп кеткен мамлекет эмес, бирок потенциал өтө жогору. Ошол потенциалды уже көргөн кишилер сезип көрүп турат. Бирок ал толук еще мындай ачыла элек. Дагы өсөт. Сын жөнүндө кичине сөз кылалы, анткени биздики экинчи интервьюбузда жарымына жетип калды. Кемпирабад боюнча адамдар эмгиче отурат, кээ бир журналисттер камалып отурат, башка сындар бар. Мына Болот Темировдун жана алтын жөнүндө айтканы бар. Ушу сын жагынан кандай жооп бере аласыз? Мында бир топ сындап атышат. Мурдагы бойдон кандай десем? Сын болот. Сын дайыма болот. Баягы кыргызда деле сөз бар го, мындай жакпайсың, тигиндей жакпайсың дегенчи. Ошон үчүн сынчылар болот. Бирок сындын дагы жанагындай айырмаланып турат да. Бирөө ошол сынды баягыдай ушул кырдаал өзгөрсүн, оңолсун, ошол кеңеш катары же кандайдыр бир эми ачуу чындык болсо дагы жетишпегендиктер өтө толуп турат. Мына кээ бир элдерибиз мындай ойлойт, как будто баягы бийлик жанагындай эми мына экономикабыз моундай өстү, мындай өстү десек, как будто буну баягыдай милдет кылып, же болбосо бардыгын жыргатып койдук деген бир ушундай түшүнүк болот да. Жок, бизде жакырчылык өтө оор. Жанагындай кымбатчылык, жумушсуздук, ошол эле биздин белим берүү, саламаттык сактоо, жергиликтүү бийликтер ойдогудай иштейлик. Ал шарт да түзүлө элек. Аны күнүгө биз сын угабыз. Күнүгө биз өзүнчө өтө бир канча кеңешмелер, катуу сындар айтылат. Ошол эң негизги сындарды айта турган бизде президент. Эң негизги ушул бизге сын айткан, Facebook'та жазылбаган сөздөрдү бизге президент айтат. Анткени ал элден түздөн түз байланышы бар да, түздөн түз. Билесиздерби, баягыдай мурункудай жок, ал баягыдай өзүнүн баягы коконго минтип алып, анан баягы жомоктогудай түнчүндө чыгып баягыдай аралаш келе эле падыша. Азыркы учурда ошол эң бир да Facebook'та жазылбаган сындарды, ошол жетишпегендиктерди бизге президент айтып турат. Ошол элдик президент деген ошол экен да. Анан ошондуктан ошондой сын болушу керек, критика болуш керек. Бизде демократия, ачык коом, сөз эркиндиги, тил кесмей жок деген маселелер бар. Анан башка жанагындай сын бар. Ошол өзүлөрүнүн баягыдай кээ бирлер ошентип айтышат, бирок алардын ниети таза эмес. Алардын кандай гана бир жол менен бийликти жек көрсөтүш керек, бийликти ууру көрсөтүш керек, ушул элибизди тукуруш керек, козгош керек, мындай ажырымды ажыратыш керек, күчөтүш керек, жанагындай бир эмелердин бардыгын. Алардыкы эми душманчылык дебейин, бирок вот почти что чыккынчылыкка чейин бар. Алар жанагы көрө албайт. Анткени алар көрүп турат. Жанагы кээ бир жасалма саясатчылар, жакшы саясатчылар көрүп турат. Бул азыркы президентибиздин жанагынын командасынын ийгилиги
көрө албайт аны. Аны эмне үчүн көрө албайт? Аныкini түшүнүп турат да. Ал бул ошол эле саясий партиянын же ошол эле саясий персонанын, ошол эле Чокчолой Баатырдын, значит, саясий келечеги жок бул мамлекетте. Бул мамлекетте, значит, келерки 20-30 жыл бул багыт аныкталды. 50-80% жок эле дегенде, атак 86-90% колдоп атат. Анан кийин бул ийгилик көбөйөт. Бул жаңы эле башталды. А эртең бүрсү күнү гүлдөп кетсе, болду да. Они остались на обочине. Они остались неудел. Кир канча саясатчы ошону көрүп туруп президентибиздин командасына кайсы бир эмен анын бардыгына берип атат. Давай сен бул жерди кармашып бер, биягын кармашып бер. А бир канчалары жанагындай ич күйдөн чыга албай коюшту. Канча кол алышса дагы баары бир жанагындай жала жапкандары, көрө албагандары, бир эле чалынып кете турган болсо, а билесиздер, мындай чоң иште дайыма жаңылыштар болот. Чоң иште кто не трудится, тот не ошибается. Конечно, будут ошибки. Конечно, будут и кадровые ошибки. Конечно, будут и такие принципиальные ошибки. Конечно, и мошенники будут международного масштаба. Аларга президент усеченип, алани его подводят, подряд подводят, керек болсо. Но лучше вот так, нежели вообще эле чечим кабыл албай, жок, ушул жанагыл, ушул эле ничего не буду двигаться, ничего не буду делать, потому что боятся ошибок. Жок, коркпош керек, рискке барыш керек, чечкүндүү болуш керек, чечимдерди дагы батыраак, тезирээк кабыл алыш керек. Тилекке каршы эми биздин президентибиздин ылдамдыгында биз жүрө албай атабыз. Оказывается, мамлекеттик аппарат мына араң өзүнүн калыбына келип атат да. А мурун болсо мамлекеттик аппарат, сиз мага кат жаздыңыз, мен сизге кат жаздым. Бир ай. Ошол биздин жумушубуз ошол эле. А эл эмне болуп атат? Ал экөөбүздүн кагазыбыздан ага пайдасы барбы? Эч кандай ушундай само по себе замкнутый круг бюрократии. Еле-еле, только. Азыр ушунун бардыгы баягыдай эрип, алар дагы ушул мамлекеттик аппарат, госслужба. Алар дагы бул президент башкача экен. Потому что алар биринчи президенттин көргөн, экинчи президенттин көргөн, бул всех пережили. Бая колобок да. И того уйдем деп алар деле турушкан. Эми силер деле кетесиңер да. Аны даже вице-премьерлер деле билет да. Жарым жылда отурат. Мен келгенде алар деле таких не видали деп. Араң азыр көрүнүп барышат, что это власть серьезная, народная. Анан кийин натыйжа үчүн, а жөн эле кагаз үчүн эмес. Анан мамлекеттик аппарат мына бир эле жылдай болду. Кандай башкачараак бир аракет кыла баштаганыначы. Ага чейин катуу кандай керек болсо бул 5 мүнөттө эле биздин жетекчилер өздөрү жазып, өздөрү печать коюп, өздөрү каттоодон өткөзүп чыгарган документтерибиз бар, тарыхый документ болуп калды алар. Мындай бар. Ошондуктан мен ошол сынды айтат элем да. Сын керек, пайда. Бизде демократиябыз, биз сыймыктанабыз, биз эркин элбиз, көчмөн элбиз. Өзүбүздүн табиятыбыз, тарыхыбыз, мына жакынкы эле аны эч ким унутпайт. Биз аны менен ошонун күчү менен мага окшогон бирөө ошондой даражага жетип атат. Биз бардыгыбыз элден суурулуп чыккан. Биз кантип унутуп калабыз? Эл үчүн иштеп атабыз. Бирок жанагылардын калгандары бардык демократия деген бул шайлоо. Шайлоо аркылуу кел, пожалуйста, таразага тур, келип отур. Катыш. Бирок жанагындай душманчылык кылгандарга албетте алар деле өздөрү деле түшүнүп калышты. Эми мен айта турган мына эми алгандай мисалдар бар да. Алар жана сын айтып жаткандар өтө эле идеалдуу өкмөттү элестетип, ошого салыштырып, мынандай болуш керек эле, бул жерде мындай болуп калды, тил жерде тигиндей кичинекей нерсе болуп калды деп ошого тийишип аткан сыяктуубу же принципиальный бир жакшы сын болуп атабы? Жок, эми мындай да. Эң биринчиси эң азыркы мамлекетибиздин абалына нааразы бул бийлик, бийлик жетекчилиги. Өздөрүбүздүн баягыда ушу боло эле эчтеке. Медициналарыбыз баягыда эле талкаланып, билим берүүбүздө билесиздер, бир класста 50 кишиден, 50 баладан 3 сменада окуп атат. Дагы эмне? Конечно, аракет бар, бирок бир заматта аны сыйкырдуу бир кандайдыр бир керемет жаратып койгонго болбойт.
Ошондуктан анын баардыгы эле белгилүү маселелер. Жанагы эле өтө көп маселелер бар. Өзгөчө менин секторумда. Бирок бул секторда эң негизги маселе бул акча, бул каражат. Канча жылдан бери бул каражат болбогондон кийин анан азыр бир заматта болбойт экен. Конечно, жанагы жолдордун баардыгын курбай, турак жайды курбай, тиякты курбай, балким 5 жылда дагы ошол бүт мамлекеттик бюджетти саламаттык сактоого алып барсаң дагы ошондо араң кайсы бир өзүбүздүн эски калыбыбызга же азыркы хотя бы Турция, Болгариянын деңгээлине жетип калат элек да. Бирок ал болот. Ал пландардын баардыгы бар. Мындай бара болот. Буюрса тезирээк. Мен каждый раз удивляюсь, бул 30-жылы болот. Жок. Кээ бир маселе уже 26-жылы чечилмей болду. Кээ бир маселе 28-жылы чечилмей болду. Бул негизи это фактор, каражат, финансы жагынан да. Кээ бир маселелер эми ар кандай бар. Мен эми мына акыркы эле мисалды айтсак, мына, например, алтын маселеси боюнча жанагындай коробкаларды жасалма көрүшүптүр YouTube'да. Ошол алтын ошентип сатылат деп жанагындай бир коробкаларды жасатып туруп, алар хотя бы с ручками эти коробки. А эти вообще они подделали без ручек как-то этот. Бирок палетада турат го. Жок, жанагы алардын жасалмасы. Они хотели подделать, а какой-то африканский видеону көрүп туруп, ошону кайталайбыз деп туруп, бизге жасатып туруп, анан жанагындай сүйлөтүп атпайбы? Анан тамчыдан Кипрга бир рейсти таап туруп, это был реальный рейс. Мы это, конечно, 22-жылы. 23-жылы 2-июльда. 23-жылы. Ошондой рейс болгон. Жакында чыгат. Ал бир орус үй бүлө. Орус үй бүлө. Это все в списке есть. У нас есть список всех вот этих людей, которые на этом рейсе улетели. Вплоть до их багажа, вплоть сколько багаж каждый весил килограммов. Потому что аэропорттан чыгып баратканда алар кадимкидей каттоодон өтөт. Есть рейс. Но мы же не можем азыр опубликовать. Это частный рейс, частная семья, наши дорогие гости, турист. Келишиптир, алар мамлекетке келген эмес, ошол көлүбүздү көрүп, ат минип кетишиптир. Үй бүлө. Ал деле изилдөө чыгат, азыркы учурда биз алар болот да. Реальный рейсти алып туруп, ошону ошого байлап койгон. Ошону байлап койгон. Ошо ишенимдүү болсун депчи. Мен көптөн бери мен да ошону жазып, мен ушул түн ичинде көрүп, мен деле унчукпай эле койсом болмок да. Бирок ушунчалык жиним келди, анткени мага белгилүү эле бир кишилер ошону жөнөтүп, бул ушундай болуп атыптыр деди. Болгондо эмес десем, жок сен билбейсиң, болуп атса керек деп. Анан ошондо мен мажбурлуу түрдө ошол түнкү 1-де жазып баштап 2-де илдим ошол Facebook'ка. Эми буга ишенген, эми алтын деген алтынды кандай деп көрүшөт? Азыркы мамлекетибизде тартип өтө катуу. Мына президентибиз өзү бүгүнкү интервьюда айткандай, 1 грамм, жанагынча 1 тонна, 1,5 тонна алтын эмес, 1 грамм, 1 миллиграммга чейин баардыгы эсептелүү. Ал даяр алтындагы жанагы дүре деп коет го, даже бул недра просто. Ошолор даже все на учете, под перекрестным отчетом, несколько спецслужб, несколько внутренней безопасности. Все под камерами. Аны мимо пронести нельзя. Алтын, вот у нас лондонский, зачем аякта? Мен аны бардыгын айттык. Мен ошол эле сын айткан, мына вот Болот Темировду айталчы. Болот Темиров. Мына Нарын агай биз көптөгөн демократиялык журналисттерди көрдүк, изилдөөчүлөрдү көрдүк. Өзүбүз учурунда изилдөөчү болдук, журналист болдук. Болот Темиров, может быть, өзүнүн кайсы бир эл аралык, кайсы бир случайный, акты деле случайный кишилер көп. Алар деле ошентип, бунусу аларга бийлик однозначно ууру, однозначно враг, однозначно коррумпированный. А бирөө ошол сын айтканды, ал ангел, правдолюбец, такой бир таза киши деп ойлошот. Это, конечно, не так. Мен ошондо акыркы вот мага для меня окончательный капля болду, ушунчалык түңүлдүм ушул жигитте. Буга чейин деле мындай как-то, может быть. Но он азыркы учурда просто им движет только ярость, только обида. Жанагындай бир эмне болсо дагы, кандай болсо дагы, а сейчас он уже идет на фальсификацию. Одно дело, когда ошибаются люди, они уже сразу идут на фальсификацию. Өздөрү ошол видеолорду тартып. Өздөрү тартканбы? Өздөрү тартып атат.
бирөө мына чыкты, анан Жок, ошого реакция болуп атат. не может быть, ал тияка чыгарымыш болуп коюшту, анан бияктан ошол бир саатта кантип эле бунун изилдөөсү даяр болуп калат. Андан көбүрөөк Бир 3-4 саатта да, 1 саатта аны болбойт. Ал тескери ошол флайт радарды, рейстерди жакшы ошол өзү тиги жигит билет, жанагы Болот Темирович. Тескери ошентип моунтип жазасың, моундай күнү рейс болгон, а мен тастыктап берем. Сен ошону чыгарып бер, ал сен подача кыласың, а мен болсо ушинтип туруп, да, действительно ошондой рейс болгон деп айтам. Ну да, действительно андай рейс болгон. Кудайга шүгүр, азыркы учурда бизге жеке менчик самолеттер көп келет. Туристтер келет. Мына бүгүн өтө Великобританиядан өтө чоң бир алар мындай тымызын келет да, жашыруун келет. Это элитарный туризм. Спокойно келет, суктанып, миңдеген, 10 миңдеген долларларды таштап кетишет. Жеке менчик самолеттер менен келишет. Тамчыга келеби, Бишкекке келеби, Ошко конобу. Буюрса мына эртең бүрсүгүнү Таласыбыз ачылат. Күзгө чейин Нарыныбыз ачылат. Бардык эл аралык аэропорттор ушундай болуш керек. Биз ошол наоборот тескери күтүп атпайбыз. Туристтерди чакырып атабыз. Поэтому 2-июлдагы рейс реалдуу болгон. Анда мен алардын фамилияларын атабай эле коеюн. Алар деле анча деле белгилүү бир олигарх эмес, бирок мындай бир орустун бир байлары келип, аларга деле менин оюмча журналисттер деле кайрылса болот. Мен деле кайрылып, алар кааласа туура биз учканбыз, фамилиясын аташабы, уруксат беришеби бизге. Мы не можем частную информацию публиковать. Это конок. Биз конокту зачем привлекать в политику? Ну, ал рейс болгон, бирок багажына чейин, ар бир багажына чейин мы можем опубликовать эти данные. Убактыбыз бир 2 мүнөттөй калыптыр. Жыйынтык катары, корутунду катары эмне айта алат элеңиз? Мен айта турган сөзүм, азыркы учурда мына 3,5 жылдын ичинде эң бирден бир негизги жыйынтык бул үмүт жаралды. Ошол эле кезде жакырчылык өтө маселеси бар. Бизде ачка болгондо үй бүлөлөр бар. Биз билебиз бул жөнүндө. Жумушсуздук, жанагындай психиатриялык маселелер бар, өтө ошол ден соолук жагынан жиктелген. Социалдык маселелер өтө көп. Бул боюнча бардык жагынан аракет болот. Бунун көбү бул экономика көз каранды. Биздин мамлекетибизде мына азыркы 13-14 миллиард ички дүн продукциябыз болсо, бул 30 миллиард болуш керек 2030 жылы, а 50 жылы 200 миллиард болуш керек. Бул биздин максат, биз өтө комфорттуу, токчулуу, гүлдөгөн бир мамлекет. Биз мындай эң эле бай мамлекет болуп деле кереги жок. Биз ошол өзүбүздүн саламаттык сактоо, билимибиз, жергебизде тынчтык, аман эсен жашасак эле, буюрса азыркы Чехиянын деңгээлине биз жеткенге, эми ал биз жеткиче чейин албетте Чехияда алдыга алып келет, бирок азыркы Чехиянын жашоосу, ошолордун киши башына ички дүн продукциябыз, биздин үй бүлөлөр, биздин апаларыбыз кышында кааласа Таиланд, Египет, Туркия, а бир канчоосу албетте Париж менен Лондонго барып келгенге, биз ошондой жашоо деңгээлине, бизге ошондой максатты азыркы жетекчиликтер коюп атат. Биздин аракетибизди биз аябайбыз, ак кызматыбызды өтөйбүз, буюрса элибиздин ушул жашоо деңгээлине оңдогонго бүт аракетибиздин лозунг эң негизги мамлекеттик максат ошондо. Рахмат чоң, абдан чоң рахмат. Бизде конокто вице-премьер-министр Эдил Байсалов болду. Рахмат сизге. Саламат калыңыздар.